Эфирде 1 октябрга алынган жаңылыктардын түшкү топтому. Студияда Дастан Исмаилов, саламатсыздарбы? Президент Сооронбай Жээнбеков Бириккен Улуттар Уюмунун башкы ассамблеясынын 75 жылдык мааракесине арналган сессиясында сөз сүйлөдү. 1 класстан 6 класска чейинки окуучулар 6 октябрдан тарта мектептен окушат. Өлкө аймагында COVID-19 илдетин жуктургандар көбөйүүдө. Соңку сутка ичинде 172 жаңы учур катталды. Ушул жана башка жаңылыктар менен алдыда кененирээк тааныштырабыз. 30 сентябрда Бириккен Улуттар Уюмунун башкы ассамблеясынын 75 жылдык мааракесине арналган сессиясынын алкагында биоар түрдүүлүк боюнча Нью-Йоркто өткөн саммитте президент Сооронбай Жээнбеков видео байланыш аркылуу сөз сүйлөдү. Өлкө башчы экологиялык дипломатияны жана жашыл экономиканы өнүктүрүү Кыргыз Республикасынын тышкы саясатынын маанилүү бөлүгү болуп саналаарын белгиледи. Мы страна экологически чистой продукции и чистой энергии. В ноябре прошлого года Кыргызстан ратифицировал Парижское соглашение об изменении климата. Наша страна ориентирована на постепенное сокращение потребления традиционных источников энергии. Кыргызстан активно поддерживает международные инициативы в сфере экологии и продвигает свои собственные. Прежде всего, это учреждение международных саммитов по сохранению снежного барса, обновление резолюции по предотвращению радиационной угрозы в Центральной Азии, проведение Международного года гор и создание группы друзей горных стран. Соңында мамлекет башчы Кыргыз Республикасы биоар түрдүүлүк жана айлана чөйрөнү коргоо максатында эл аралык аракеттерди колдоосун уланта берерин айтты. Аны менен катар айтылган идеялар жана сунуштар учурдагы экологиялык көйгөйлөрдү чечүүдө жардамын тийгизерине ишеним артты. Республика партиясы парламенттик шайлоодон жеңип чыкса, өкмөт башчылыкка Өмүрбек Бабановду сунуштайт. Бул тууралуу партия лидери Мирлан Жээнчуроев коомдук телерадио корпорациясында дебат учурунда билдирди. Элдин бизге берген милдети, биз ошол шайлоого катышып, алдыга жол программабызды биз ошо 20-жылы шайлоо өтсө, 4 октябрга бизге көп мандаттуу фракциябызды берсе, коалицияны биз түзсөк, 2012деги эффективдүү, чакан жана эң стабилдүү, эң экономика тармактарда чоң секириктер жасаган өкмөттүн ийгиликтүү тарыхын кайта кайтарабыз. Кыргызстанды өнүктүү тарабына биз алып кете алабыз. Анткени биз коалициялык көпчүлүктү бизге берсе түзгөнгө, биз кайта премьер-министр кызматка Бабанов Өмүрбекти чакырабыз. Биз Кыргызстанда көптөгөн реформаларды, олуттуу реформаларды жасайбыз. Эскерте кетсек, Өмүрбек Бабанов саясаттан кеткенин жар салып, партия лидерлигин тапшырып берген эле. 2011 жылдын декабрынан 2012 жылдын сентябрына чейин өкмөттү башкарып турган. Республикалык штабтын маалыматына ылайык, өлкөдө 1 октябрга карата коронавирус менен катталгандардын жалпы саны 46.841ге жетти. Кыргызстанда акыркы 1 сутка ичинде COVID-19 илдетинин 172 жаңы учуру катталды. Бишкек шаарында 6, Ош шаарында 19, Ош облусунда 35, Баткен аймагында 9 учур, Жалал-Абад жергесинде 13 учур, Нарында 5, Талас облусунда 5, Чүй өрөөнүндө 3 учур, жана Ысык-Көл облусунда 9 учур катталды. Акыркы сутканын ичинде Кыргызстандын аймагында дагы 104 бейтап сакайып чыкты. Өлкө боюнча айыккандардын жалпы саны 42.983-тү түздү. Ал эми соңку суткада бир адам көз жумду. Муну менен коронавирус пандемия башталгандан бери 1065 адамдын өмүрүн алды. Жарандардын добушун сатып алуу фактысы боюнча 56 материал иликтенип жатат. Шайлоо документтеринин фальсификациясы боюнча 27 материал тергелүүдө. Бул тууралуу башкы көзөмөл органы кабарлайт. Шайлоочулар буга чейин форма 2 боюнча массалык каттоо болуп жаткандыгын айтып, чара көрүлүүсүн талап кылышкан эле. Мыйзам боюнча шайлоочулардын тизмесин түзүү, аларды форма 2 боюнча каттоо шайлоо комиссияларынын милдетине кирет.
Борбордук шайлоо комиссиясынын маалыматына караганда, өлкөдө 488.873 жаран форма 2 аркылуу шайлоо дарегин алмаштырууга арыз берди. Жалпы шайлоочулардын саны 3.523.532 адамды түзөт. 6 октябрдан тартып 1-6 класстардын окуучулары мектептерде окуусун улантышат. Мындай чечим 30 сентябрда коронавируска каршы күрөш боюнча республикалык ыкчам штабтын отурумунда кабыл алынды. Өкмөттүн басма сөз кызматы кабарлагандай, анда 1-6 класстын окуучуларын мектептерде окутуу боюнча санитардык гигиеналык нормаларды сактоо алгоритми иштелип чыкты. Ага ылайык мектептерде балдар менен катар эле мугалимдердин дагы дене табы өлчөнөт. Беткап кийүү милдеттүү болот. Мындан тышкары кызматкерлер үй бүлө мүчөлөрүнүн ден соолугу, аларда коронавирустун белгилеринин бар жогу жөнүндө анкета толтурушат. Мектептер балдар келгенге чейин дезинфекцияланууга тийиш. Анда пайдаланылуучу каражаттардын концентрациясы белгиленген өлчөмдөн ашпашы керек. Класстар желдетилип турушу зарыл. Окуучулардын жана мугалимдердин ден соолугун медицина кызматкерлери көзөмөлдөп турмакчы. Окуучулар аралыкты сактоо менен отургузулат. Балдар колдорун бат-бат жууп турушу үчүн тиешелүү каражаттар менен камсыз кылынмакчы. Муну менен катар мектептерде түрдүү иш-чараларды өткөрүүгө ата-энелердин жана башка жарандардын киришине уруксаат жок. Ысык Көл облусунун Каракол шаарында 3 аялга кол салган деп шектелип, 27 жаштагы жаран кармалды. Бул тууралуу облустук милициядан кабарлашты. Сентябрь айынын орто ченинде бир нече күндүн аралыгында Каракол шаарынын милициясына 3 аялдан арыз келип түшкөн. Арызда беткап кийген адам түндө көчөдөн кол салып, бычак менен коркутуп, уюлдук телефондорун тартып алгандыгын билдиришкен эле. Жабырлануучу аялдын бири белгисиз адам уюлдук телефонун тартып алуунун алдында зордуктоого аракет кылгандыгын айтса, экинчи аял каршылык көрсөткөндө аны катуу сабап салгандыгын айтып берген. Акыркы жабырлануучу аял Каракол шаарында жайгашкан мейманкананын биринде түнкү нөөмөттө иштеп жаткан учурда болжол менен түнкү саат 22:00 чамасында эс алып жаткан бөлмөгө белгисиз адам кирип келип, балка менен башка бир нече жолу уруп, андан кийин бычак менен коркутуп, 6800 сом акча каражатын жана 2 уюлдук телефонун тартып алган. Ошондой эле жуунуучу бөлмөсүнө күч менен алып кирип, ал жерден зордуктаган. Бул факты Каракол шаарынын ички иштер башкармалыгында кылмыштардын жана жоруктардын бирдиктүү реестрине катталып, сотко чейинки өндүрүшкө алынган. 29 сентябрда аталган кылмыштарга шектүү катары Каракол шаарынын 27 жаштагы тургуну кармалган. Алгачкы суракта ал күнөөсүн мойнуна алган, далил зат катары балка менен бычак алынган. Кылмышка шектүү убактылуу кармоочу жайга киргизилип, сотко чейинки өндүрүш иштери жүрүүдө деп айтылат маалыматта. Казакстанда Кавасаки синдромуна окшош оорудан 2 жана 3 жаштагы 2 бала чарчап калды. Бул тууралуу Азаттыктын казак кызматы билдирди. Казакстандын педиатрия жана балдар хирургиясы илимий борборунун башчысы Риза Боронбаеванын айтымында, ата-энелери балдарды ооруканага кечирээк алып келишкендиктен алардын өмүрлөрүн сактап калууга мүмкүн болгон эмес. Мындан тышкары, балдар кошумча кызыл жүгүртү килдети менен дагы жабыркашкан. Дарыгерлер Кавасаки синдромуна окшогон оору жаңы типтеги коронавирустан айыккан балдарда пайда болуп жаткандыгын билдиришүүдө. Чарчап калган 2 бала дагы бир нече жума мурда COVID-19 менен ооруган. Боронбаеванын айтымында, Казакстанда Кавасаки синдромуна окшогон мультисистемалык ооруга чалдыккандардын саны 41 балага жетти. Алардын баарында тең коронавируска каршы антитела пайда болуп, 37си айыгып чыкты. Коронавирус жуктуруп, андан жеңил айыккан балдар Кавасакиге окшогон мультисистемалык ооруга чалдыгып жатышат. Эгерде коронавирустан айыккандан кийин 2-6 жуманын ичинде баланын денесине кызыл тактар пайда болуп, дароо дарыгерге кайрылуу керек. Мындай учурда диагноз өз убагында коюлуп, баланын айыгып кетүү ыктымалдуулугу жогору болот, деди ал. Азербайжандын куралдуу күчтөрү армян тараптын ОСА АКМ зениттик ракеталык системасынын 2 согуштук унаасын жана 16 танкын жок кылышты. Бул тууралуу Азербайжандын коргоо министрлигине шилтеме берүү менен Интерфакс билдирди. Билдирүүдө ошондой эле 1 ураган, 4 БМ-21 град реактивдик системалары, 4 Д-20 гаубица, 1 согуштук жөө жана 2 жүк ташуучу унаа талкаланды. Расмий Ереван шейшемби күнү ата-андаш Карабахта эмес, Арменияда
аскердик операцияларды баштагандыгын жана Түркиянын F-16 истребители армяндардын Су-25 тарабынан аба күчтөрүнүн операциясы учурунда атып түшүрүлгөндүгүн билдирди. Азербайжан жана Түркия бул отчетту негизсиз деп билдиришти. Түрк президентинин маалымат катчысы Фахриддин Олтин муну арзан үгүт оюну деп атады. Азербайжандын президенти Ильхам Алиев Баку тарабынан ок атууну токтотуунун бирден-бир шарты Тоолуу Карабахтан армян күчтөрүнүн толук жана токтоосуз чыгып кетиши деп билдирди. Дүйнөдөгү жана Кыргызстандагы акыркы жаңылыктар менен 2020 KG сайтынан жана ошондой эле биздин социалдык тармактардагы баракчалардан тааныша аласыздар. Кийинки эфир аркылуу амандашканча сак саламатта туруңуздар.